Ассаламу алейкум достор. Biz азыр Техас штатынан Луизиана деген штатқа жүк алып атабыз. Кызык окуяларды көрсөтүп атам силерге четинен. Мен флетбек менен эч качан иштеп көргөн эмесмин. Бирок груз берди, алыш керек, жеткизиш керек. 500 майл айдайбыз. Азыр мен сиздерге көрсөтөм эмне жүк алдык. Мына кызыл машка илди. Оппа! Эмне жүк алып турбуз я достор. Биринчи жолу ушундай жүк алып атам. Көлөкөбүз дагы көрүнүп атат. Карагылачы. Flatbed. Үстүндө деген килтеген бир 4-өө, 6-өө темирлер бар экен. Мындайды бизге ташыганга болбойт негизи. Моякта атайын стойка болуш керек, чынжыр-пынжылардын баары эме кылат, анан могу жылып кетсе, ошого тийип, кабинага тийбейт. Атак сиздерге көрсөтүп коеюн деп атам. Көрдүңүздөрбү? Ушундай flatbed алдык. Бул башкача да flatbed экен, дөңгөлөгү жылбайт экен. Таразага түшкөндө салмагы бунуку оор болуп калса, уже дөңгөлөгүн жылдыра албайсың. Ана мен жүк алган кишиден айттым, бул деген канча десем 40 000 паунд дейт. Ашып кетсечи десем, эми билбейм, ошентип айтышкан дейт да. Достор, ушундай. Көрдүңүздөрбү, моякта деген поезд кетип атат. Үстүндө ар кандай контейнерлер мияктан түшүрүп калышат экен. Ушундай жүктү биринчи жолу ташып атам. Эми трейлердин состояниясы жакшы экен. Лавс деп чаптап койду. Көрдүңүздөрбү достор? Ушундай жүк. Менде эч кандай инструмент жок да. Жолдо кетип баратканда могу страптарды тарттырып туруш керек. Могу бошоп кетиши мүмкүн. Чынжырларды тарттырыш керек. Эми чынжырларды өзүбүз тартабыз деңелечи, бир жерден токтоп. Атак опасный груздар да флетбек менен иштегенде абайлап иштебесе, груздар жылып түшүп калса, сен күнөөлүү болосуң да. Ладно, эми эмне кылабыз? Мыякта запасной дөңгөлөгү бар экен. Ушундай, көрдүңүздөрбү? Чынжырлар менен кандай чытырата байлашкан. Бир чынжыр, эки чынжыр, мыяктан страптар менен могу килтейген эки темирди, эки чынжыр бир страп менен тарттырыптыр. Тигинисин дагы ошондой кылыптыр. Ушундай таң калыштуу окуя болуп атат, достор. Бул воздушкандагы кошкону дагы кичине башкачараак экен, бир жерде эмес экен, алысыраак экен. Ушундай килтейген оор темирлер экен. Достор, абдан ысык болуп атат. Мен жайында келгенде дагы Техас мынчалык ысычу эмес. Азыр октябрь айы, элестеткиле. Вообще дем ала албайсың да. Эптеп кетиш керек болуп атат бул жактан. Баарыңыздарга ийгилик, достор. А может көрөбүз, эми жолдон бул чынжырлар эчтеке болбойт, тарттырабыз. Ама страптар бошоп калса, жолдон бир монтировка алыш керек болот да. Бир монтировка негизи алып туруп салып коюш керек экен да, атайын ушуларды страптарды тарттыра турган. Ислам иним бар, ага чалып сурайм да, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, ал флетбекпен иштеген. Достор, ушундай. Биринчи жолу флетбек алып атам. Ата кен флетбекти иштесе болот, бирок жумуш оор да. Ушундай жерге келгенде үстүнө груз салып берет, анан ушинтип чынжыр, страптар менен туура тарттырыш керек. Поезд жанатан бери кетип атат, узун экен, айланайын, бул узундугу бир 3-4 километр го дейм. Анда кеттик, достор. Жумушка чалып койдук, мунун сүрөтүнүн баарын жибердик. Жолго чыга бергиле дейт. 500 майл айдайбыз. Билбейм канча төлөп атат, $1400 төлөп атат окшойт да. 250 болуп калат го дейм. Ошондой достор, кийинки эфирден жолуккуча сак саламатта болуңуздар.